Оғансыдағы 48 кишинин өмүрүн алган удаалаш жардыруулардан кийин Талибан кыймылы сүйлөшүүлөргө ачык экенин билдирди. Беларусь менен АКШ 11 жылдан ашык тоңоп турган мамилелерин элчилерди дайындоо менен жандантууна чечишти. Орусияда жашаган тажик мигранттары партия түзгөнүн жарыялашты. Бирок алар Тажикстандагы саясий жараяндарга таасир эте алышабы? Саламатсызбы. Бүгүн Азаттыкта дүйнөдөгү жана чөлкөмдөгү бул жана башка урунтуу окуялар менен тааныштырабыз. Ошондой эле Түштүк Кореяда айрым саясатчылар эмне себептен чачтарын эл алдында кырдырып жатканында айтып беребиз. Студияда Кубат Касымбеков. Оғанстанда 17 сентябрда 2 жерде болгон жардырууда өлгөндөрдүн саны 48 кишиге жетти. Бул Оғанстанда 10 күндөн кийин өтө турган президенттик шайлоонун алдындагы, ошондой эле АКШ менен Талибандын тынчтык сүйлөшүүлөрү үзгүлтүккө учурагандан берки эң кандуу чабуул. Аларда талиптер америкалыктар менен сүйлөшүүгө даярдыгын кайрадан билдирүүдө. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат. Талибан кыймылынын лидерлеринин бири Шермухаммад Аббас Станикзай АКШ менен тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого эшик ачык экенин билдирди. Анын бул билдирүүсү талиптер Оғанстанда 48 адамдын өмүрүн алган кош жардыруу уюштургандан бир канча саат өткөндөн кийин жасалды. 9 сентябрда президент Дональд Трамп Кошмо Штаттар менен талиптердин ортосундагы сүйлөшүү токтотулганын жарыялап, башкы чабарманы Залмай Халилзатты артка чакыртып алган. Буга 2 сентябрда согушкерлердин Кабулда 12 кишинин, анын ичинде америкалык жоокердин өмүрүн алган жардыруу уюштурушу себеп болгон. Бул шайлоодо зордук зомбулук көп болот. Анткени талиптер өкмөткө чабуул коюп, америкалык тарапты сүйлөшүүгө кайтып келүүгө көндүртүүнү каалайт. Бизде көп зордук зомбулук болушу мүмкүн. Талибандын АКШнын расмий өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзгөн тобунун башчысы Шермухаммад Аббас Станикзай 17 сентябрда BBC-ге берген маегинде 1 жылга созулган тынчтык сүйлөшүүлөрү учурунда жаман деле нерсе жасашпаганын, болгону мурдагыдай күрөшүн улантып келишкенин билдирди. Бирок биз тараптан сүйлөшүүлөр үчүн эшик ачык, деди ал. 17 сентябрда Оғанстандын Парван провинциясында президент Ашраф Гани шайлоочулар менен жолугушуп, жаткан маалда жанкечти бомба жардырып, андан кеминде 26 киши курман болду. Бул кандуу окуядан көп өтпөй эле Борбор шаары Кабулдагы жанкечтинин жардыруусунан 22 адам көз жумуп, 38 киши жарадар болду. Эл полициянын имаратына кирип жаткан учурда картаң киши мотоцикл менен келип, өзүн жардырып жиберди. Мындан адамдар курман болду. Анын өзүнүн өлгөн сөөгү да жерде жатат. Бул Кошмо Штаттар менен талиптердин ортосундагы тынчтык сүйлөшүүсү үзгүлтүккө учурагандан берки эң кандуу чабуул болуп калды. Эки кол салууга тең жоопкерчиликти Талибан кыймылы алды. Ал тапта АКШ менен Беларусь кайрадан өз элчилерин бири-бирине жөнөткөн жатышат. Байкоочулар муну эки өлкө ортосундагы ири дипломатиялык жылыш катары баалашууда. Мындан 11 жыл мурун эки өлкөнүн мамилелери начарлаганда Вашингтон жана Минск элчилерин чакыртып алышкан эле. Айнура Жекше кызы баяндайт. Тараптардын элчилер деңгээлиндеги дипломатиялык байланыштарын калыбына келтирүү чечими тууралуу 17 сентябрда АКШ мамлекеттик катчысынын саясий маселелер боюнча орун басары Дэвид Хейлдин Беларусь президенти Александр Лукашенко менен Минскидеги жолугушуусунан кийин жарыяланды. Это ненормально, что в современном мире Азыркы дүйнөдө бир кездери жалпы душманга каршы бир тарапта күрөшкөн эки мамлекеттин ушундай чабал мамиледе болушу нормалдуу көрүнүш эмес. Алакаларыбыздын өнүгүшү үчүн бар аракетибизди жумшайбыз. чтобы наши отношения развивались. Хейл Вашингтон аймакта коопсуздукка жаралган коркунучтарга олуттуу көңүл бурарын, Беларустун суверенитетин жана көз карансыздыгын колдоорун белгиледи. Я хотел вам передать привет от госсекретаря Помпео. Мамлекеттик катчы Майк Помпеодон салам айткым келет. Мамгатчы эки тараптуу мамилелер үчүн ушундай маанилүү тарыхый окуяга катышуумду суранган. Кездешүүбүздөн кийин ушунча жылдан соң элчилерди кайра жөнөтүү тууралуу жарыя жасаганы турабыз. Мен сиздин сөзүңүзгө кошулам. Мындай көрүнүш нормалдуу эмес. Мамилелерибиздеги албаракчаны жаап жатканыбыз кубанычтуу. И мы рады, что эта глава оканчивается. 2006 жылкы президенттик шайлоодон кийин Беларуста нааразылык акциялары күч менен басылган.
Анын артынан Кошмо Штаттар менен Европа биримдиги Минскиге санкция салышкан. 2008-жылы Беларусь Вашингтондогу элчисин чакыртып алып, көп узабай АКШнын Минскидеги элчиси да мекенине кайткан. Өткөн айда АКШнын ошол кездеги улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Минскиге барып кетти. 20 жылдан бери Ак үйдүн бир да жогорку өкүлү Беларуска барып, Европанын акыркы диктатору аттыккан Лукашенко менен жолугушкан эмес. Эки өлкө салкындап кеткен мамилелерин Орусия 2014-жылы Украинанын Крым жарым аралын аннексиялап алып, Беларустун аймактык бүтүндүгүнө коркунуч жаралышы мүмкүн деген кооптонуулар пайда болгондон кийин кайра карап чыгууну чечишкен. Айнура Жекше кызы, Прага. Орусияда жашаган тажикстандык мигранттар саясий партия түптөөгө киришти. Демилгечилер чет жакта жашаган иммигранттар менен миграцияда жүргөн жарандардын башын бириктирип, Тажикстандагы саясий процесстерге таасир этүүнү көздөшөт. Буга чейин мындай демилге көтөргөндөр Душанбенин каарына калып, айрымдары бир топ жылга абакка кесилип кеткен эле. Лазат Жаныбек кызы баяндайт. Москвада жаңыдан түптөлүп жаткан өзгөрүүлөр, реформалар жана өнүгүү партиясына чет жакта жүргөн бардык тажик жарандары кошула алат. Бир топ жылдан бери Москвада жашаган укук коргоочу Изат Амондун айтымында, жаңы саясий бирикменин максаты ата журтунан алыс жүргөн мигранттар менен саясий качкындардын Тажикстандын коомдук саясий турмушуна, президенттик жана парламенттик шайлоого катышуусун камсыздоо. Бир гана Орусияда тажик мигранттарынын саны 2 миллиондой. Понимаете, 30 лет проходит. 30 жыл өттү, бирок тажик коому саясий процесстерге, парламенттик, президенттик шайлоолорго катышпай калган. Жарандык коом бул процесстерден толугу менен четте калды. Партия түзүү менен биз бул кырдаалды өзгөртүп, коркунучту жоюуну көздөйбүз. Адамдар түшүнүп, жарандык жоопкерчиликти алышы абзел. Мы хотим переломить вот эту ситуацию страха. Эми жаңы партия Тажикстандын юстиция министрлигинен расмий каттоодон өтүшү керек. Тажикстанда кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылы жазында, ал эми президенттик шайлоо күзүндө өтөт. Ага чейин Изат Амон эмгек мигранттары менен саясий эмигранттардын башын бириктирип, саясий күч топтоого белсинип турат. Сырттагы тажик мигранттарынын башын бириктирген саясий кыймыл биринчи жолу түзүлүп жаткан жери жок. Буга чейин партия уюштурам деген активисттер Тажикстанда куугунтукка кабылып, алды түрмөгө айдалган. Оппозициячы Ибрагим Максудов 2015-жылы 13 жылга эркинен ажыратылган. Анын орус жарандыгы бар экенине карабай Москва Душанбеге экстрадициялаган. Да, очень много, конечно, таких преследований. Ооба, мындай куугунтуктоолор толтура. Ибрагим Максудовдун тагдыры бир гана мисал эмес. Орусиянын аймагында Өзбекстан менен Тажикстандын жарандарын уурдап кеткен окуялар көп эле болот. Его история. Орусияда тажикстандык мигранттардын өзгөрүүлөр, реформалар жана өнүгүү партиясы жаңыдан түптөлүп жатат. Азырынча жаңы саясий бирикме Душанбенин узун окуругуна илинип таркап кетеби, же тескерисинче тажик бийлиги менен тил табышып кетеби деген божомол гана бар. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык. Одон кеткен ушул жана башка баяндар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык Чекоторг, эми күндүн башка окуяларына кыскача токтоло кетели. Сауд Арабиясы АКШ баштаган коалициянын Перс булуңунда кемелердин коопсуздугун камсыздоону көздөгөн аракеттерине кошулганын жарыялады. Расмий Рият мындай чечимин 14-сентябрда 2 мунай заводуна дрондон сокку урулгандан кийин жана Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Саудияга келер алдында кабыл алды. Вашингтон Сауд Арабиясындагы мунай өндүрүүнүн азайышына себеп болгон бул чабуулду Ирандан көрүп жатат. Саудия анда Ирандын курал жарактары колдонгонун билдирүүдө. 4 күн мурдагы бул чабуул үчүн Йемендеги Иран колдогон Хусит козголгунчулары жоопкерчиликти алган. Расмий Тегеран окуяга тиешеси жок экенин билдирип жатат. 18-сентябрда Иран президенти Хасан Роухани Хуситтер Саудиянын Йемендеги аракеттеринен улам эскертүү иретинде мунай заводдоруна сокку урганын айтты. АКШнын мамлекеттик департаменти кабарлагандай, шаршембе күнү Майк Помпео Джидда шаарында Саудиянын мураскер ханзадасы Мухаммед бин Салман менен жолугуп, мунай заводдоруна урулган соккунун чоо жайын жана Ирандын чөлкөмдөгү агрессиясына каршы туруу маселесин талкууламакчы. Израилдеги парламенттик шайлоодон кийинки экзит полдор кайрадан эч бир партия парламентте көпчүлүк мандатка ээ боло албай турганын көрсөттү. Премьер-министр Беньямин Нетаньяхунун оңчул Ликуд партиясы 120 орунду парламентте 30-дан 33-кө чейинки орундар көтөрүлүүдө. Анын башка атандашы Бенни Ганстын Көк жана Ак деген борборчул партиясы апрель айындагы көрсөткүчүн бир аз жакшыртып, Ликудка тең же андан 1 же 2 мандат көбүрөөк алган турат. Израилдик арабтардын бийликтүү тизмеси аттуу саясий блок 12 депутаттык орунга ээ болушу мүмкүн. Кнессетте көпчүлүктү түзүү үчүн 61 депутаттык мандат алуу керек. Эми партиялар коалиция куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүгө тийиш. Бирок мурда Израиль армиясынын башкы штабын жетектеген 60 жаштагы Бенни Ганс жемкорлукка шектелип жаткан
Премьер Нетаньяхунун партиясы менен кызматташпай турганын айтты. 10 жылдан бери бийликте отуруп 5-чи кызматтык мөөнөткө калууга аракеттенип жаткан 69 жаштагы Нетаньяху болсо жаңы өкмөттү түзүүгө убада берди. Апрелде өткөн жалпы шайлоодо алдыга чыккан 2 партия тең башкаруучу коалицияны түзө алган эмес. 29 партия атсалышкан 17 сентябрдагы шайлоонун расмий жыйынтыгы шаршемби күнү жарыяламакчы. Москвада 3,5 жылга абакка кесилген 23 жаштагы актер Павел Устиновду колдогон акция өттү. Президенттик администрациянын алдына чогулган 100гө чукул актерлор Устиновду бошотууну талап кылган плакатты 1 мүнөттөн кезектешип көтөрүп турушту. Орусиянын мыйзамдарына ылайык жалгыз пикетке чыккан адам бийликтен уруксат сурабай койсо болот. Бирок аймакта жүргөн полиция кызматкерлеринин бири пикетчилердин аракети массалык митинг катары сыпатталышы мүмкүн экенин айтып, акцияга келишүүгө аракет кылды. Чыгармачылыкка жаңыдан кирип жаткан Устиновду 3 августта Москвада таза шайлоого чакырган митинг маалында кармап кетишкен. 16 сентябрда Тверь райондук соту актерду кармоо учурунда Улуттук гвардиянын жоокерине кол салган деп таап түрмөгө кескен. Устинов акцияга катышпаганы болгону метронун жанында досун күтүп турганын айткан. Орусиядагы белгилүү өнөрпоздор 2 күндөн бери камактагы актерду колдогон онлайн флешмобко катышууда. Өзбекстандын мурунку президенти маркум Ислам Каримовдун тун кызы Гүлнаранын үстүнөн жашыруун сот башталды. Бул тууралуу анын швейцариялык адвокаты Грегуар Манже 16 сентябрда Твиттердеги баракчасында жарыялады. Ошол эле күнү Каримованын Лондондо жашаган кызы Иман Инстаграмдагы барагына өзбек бийлигине эскертүү берген билдирүүсүн жарыялады. Ал апасынын сотун цирк деп атап, Өзбекстанда жасал малоодон башка эч кандай өзгөрүү жок экенин белгиледи. Жакын күндөрү эл аралык соттор жана коррупцияны иликтеген белгилүү уюмдарга апам экөөбүздөгү документтердин бир бөлүгү жиберилет, андагы маалыматтардан элди алаксытуу мүмкүн болбой калат деп жазды Иман Каримова. Өткөн айда Өзбекстандын башкы прокуратурасы абактагы Каримованын үстүнөн жаңы кылмыш иши козголгонун маалымдаган. Экс-президенттин кызы мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген келишимдерди түзгөн, башкалардын мүлкүн тартып алган, ири өлчөмдөгү мамлекеттик каражатты уурдаган деп айыпталууда. Ушул тапта Гүлнара Каримова аялдар түрмөсүндө жазасын өтөп жатат. Түштүк Кореялык саясатчылар өкмөттүн чечимине каршылык иретинде эл алдына чыгып чачтарын кырдырып жатышат. Муну менен алар үй бүлөсү жемкорлукка шектелип жаткан саясатчы Чо Коктун юстиция министри болуп дайындалганына нааразылыгын билдиришүүдө. Бул аптада чачын кырдырган саясатчылардын катарына оппозициядагы Эркин Корея партиясынын лидери Хван Гёан жана парламенттин вице-спикери Ли Жу Янг да кошулду. Алар Түштүк Кореянын президенти Мун Чже Ин отурган Көк сарайдын алдына тарапкерлери менен чогулуп, чачын садага чапкан акцияга катышып, министр Чо Коктун кызматтан кетишин талап кылышты. Өткөн аптада да 2 айым депутат өкмөттүн талаштуу чечимине каршылык иретинде чачын алдырышкан эле. Биз Мун Чже Индин администрациясынын конституциялык өкмөттүн табиятына шек келтирип жатканына жана Чо Коктун мыйзамды бузуп жатканына көз жумуп кое албай калдык. Президент Мун Чже Ин жаңы юстиция министрин 9 сентябрда дайындаган, анын алдында Чо Коктун талапкерлигине каршы нааразылык акциялары жана парламентте талкуулар өткөн эле. Кесиби боюнча юрист Чо Коктун үй бүлөсү билим берүү жана финансы тармактарындагы көз боемочулукка шектелип жатат. Маселен, жергиликтүү медиа кабарлагандай, жаңы министрдин жубайы кызын университетке өткөрүү үчүн жасалма документтерди колдонгон деп да шек саналууда. Бирок президент Мун Чже Ин жаңы министрге юстиция тармагында реформаларды жүргүзгө эң ылайыктуу адам деген наам берип, дал ушундай мүнөздөп жатат. Буга чейин Чо Кук президенттин башкы кеңешчилеринин бири болчу. Биз айтып үлгүргөн эл аралык жаңылыктар мына ушулар болду. Алардын өнүгүшүнө Азаттык Чекет.org сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Аман туруңуздар.